Ассаламу алейкум достор. Күткөн күн келди буюрса. Абдукадыр Хусанов тууралуу айтып чыгарышкан фейк жаңылыктарды Фабрицио Романо жокко чыгарып, эч кандай көйгөй жок экенин, ананда жакында келишимге кол коюла турганын айтып чыккан эле. Ошол сөздү тастыктап, Абдукадыр Хусанов жеке самолет менен Парижден түнкү Өзбекстан сааты менен 23:00, Кыргызстан сааты боюнча 24:00 Манчестер Ситиге учуп кетти. Ананда буюрса эртең Манчестер Сити медициналык кароодон тесттен өтөөрү тууралуу кабарлар чыгарылды. Эң негизиси Хусанов 4-номерде эмес, 45-номер астында ойын алып бара тургандыгы күтүлүп жатат. Кайрулла Хамидов жазгандай, 45 миллион айланасындагы бага кетип жатса, ананда 45 мүнөткө 2 тайм намыска жарап жатса, ана эң көрүнүктүүсү бүгүнкү күндө 45 жаштагы атасы Абдукадыр уулу менен сыймыктанып жатса, кыскасы баардык жолдо 45 санына алып бараткан болсо, Абдукадыр Хусанов эмнеге 45-номерден баш тартсын? Эмнеси болсо да, кайда болсо да, ким менен жүрсө да Абдукадыр Хусановго ийгиликтерди каалайбыз. Ананда аны менен сыймыктанган Өзбекстан эли ошондой эле кубанычында чеги жок сүйүнүп жаткан ата-энесин чын жүрөктөн куттуктаймын. Достор, буга чейинки видеону көпчүлүгү түшүнбөй калыптыр. Анда видео башталышында Хусановдун Ман Ситиге өткөнү фейк деп чыккан адамдарга бар экен. Алардын кабарын белгилүү Фабрицио Романо четке какканын, Абдукадыр менен Ман Сити ортосунда келишимге жакындап жаткан тууралуу жазганын айтып чыккан элем. Бирок кээ бир туугандар, күйөрмандар видеону толук көрбөй түшүнбөй калган окшойт. Достор, мен эч качан кошуна элдин кубанычына тез көз караш менен карабайм. Тескерисинче, чын жүрөктөн сүйүнөм. Бар болуңуздар, күйөрмандар жана туугандар. Буюрса эртең жума күнү кубанычтуу жаңылыктар менен көрүшкөнчө жалпыңыздар ден соолукта болуңуздар. Абдукадыр Хусанов эртең Манчестер Ситиге өттү деген официалдуу жаңылыктарда көрүшкөнчө.